Урматтуу ел, мен бұл интервьюні мындай заранее беріп атам. Мага жеткен маалыматтар боюнча бүгүнкү бийлик эптеп эле ар түрдүү иш козгоо, каралоо жана башка аракетти кылып атат. Бүгүнкү козголуп аткан иштердин бардыгы эч кандай булар айткандай же башка мындай финансылык жактан же болбосо административ жактан нарушение же болбосо алып ичип жеп алды дегендин бардыгы чындыкка жатпайт. Бул боюнча мындан мен спикерликтен кеткенден эле башталган. СМБда ошол жерде юристтер эч кандай мындай далил жок дегенден кийин бир эмес эки баланы жогору жакта тургандар кызматтан айдашкан. Андан прокуратурага барып, мына прокуратура бүгүн каалаганына иш козгоп, каалагандай мыйзам төбөлө болуп атат. Унчукпай жүрүп, мына мен Кумтор боюнча биздин фракция чечимин денонсация деп киргиздик, ошол өттү. Экинчи Кыргызгаз боюнча, сатылыш боюнча мен чындыкты айтып атам. Партнер 50-50% болойлу, 51-49 болойлу деп. Бирок ага карабастан ошону катуу ачык айтканыма мына куугунтуктоо башталып, иштин козголушу ушуга себеп деп прокуратуранын кызматкерлери ачык айкын айтып атышат. Прокуратуранын кызматкерлери менен сүйлөшкөндө эчтеке жок, Ахматбек Элдибекович. Бирок бизди кыйнап атат, биз корконубуздан ушунун бардыгын жалаан жаап жазганга мажбур болуп атабыз деп мен көп прокуратуранын кызматкерлеринен муну уктум. Учурунда Максим Бакиев эки налоговикти жумушка албаганым үчүн, анын айтканын кылбай койгонум үчүн ушундай куугунтукта болуп туруп иш козголгон. Болбогон нерсе бул салык кодексинин 47 статьясында бар, бизнес партнер деген. Бирок мен айтып кетким келет, ошол мезгилде мен иштеген жылы мага чейинки иштегендерге салыштырмалуу 134%га чейин өсүш болгон. Анан бир эмес 4 жолу жабылды бул иш, эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Ага карабастан кийинки бийлик дагы шайлоонун алдында баштаган, бирок кийин СМБ бул ишти жапкандан кайра козгоп алып, эптеп кымтык тапканды аракет болуп жүрүшөт. Үчүнчү, ар кандай схеманы айтып, ар нерсени ойлоп табышы мүмкүн. Бул бийликтен баарын күтсө болот. Ошон үчүн мен ачык айкын айткым келет, сотто болобу, кайсы жерде болот, менин ошол мыйзам бузууларды бар дегендин бардыгына далилдүү түрдө айтып, элдин алдында болобу, эл соту болобу, же болбосо жөнөкөй сот болобу, элдин алдында айтканга мен эч качан башым ылдый салбай бийик көтөрүп айта алам. Ошон үчүн мына эгерде ушундай шактарга барып каралоо, эптеп мына ата журтка эгерде мага козгосо, бул 7-чи депутатка козгогон болот. Менден кийин да калгандарды козгойт деп айта албайм. Козгойт. Себеп дегенде ата журт бүгүнкү күндө чындыкты элге айтып аткан, чындык маселени көтөрүп аткан фракция болуп эсептелет. Үчүнчүдөн, коррупция дейт. Мына ошол эле СДПКдагы ликероводканы сатып алган, акыл эмес магды сатып алып, ал жерде Максимден түзмө-түз 5 миллионго сатып алып, Максимди бир колу менен жамандаса, экинчи колу менен анын буюмун сатып акчаны которуп берип аткан далилдер толук бар. Мародерство боюнча эмне үчүн каралбайт? Мунун бардыгы ичара соодалашуу. Сен эгерде ассаң, ошол убактылуу өкмөттө биз сенин кетирген кемчилигиңди ачабыз деген соодалашуу менен ушул ишке барып олтурушат. Ошон үчүн мен башты бийик көтөрүп дагы бир жолу айтамын. Булардын койгон дооматы жана башкасынын бардыгы кыпындай кылы жок, эчтеке жарабаган нерселер. Мен эки гана структурада иштедим, социалдык фонд жана салык кызматында. Эки жерде иштегенде тең мен өсүш жана ошол структураларды жакшынакай калпка келтиргенге коллектив менен жетиштим. Буга далил цифра же болбосо жөнөкөй сөз эмес, иштин жыйынтыгы далил болуп эсептелет. Ошон үчүн урматтуу элим, мен эгерде булар мыйзам бузуу менен ушундайга барса, мен ойлоймун, мунун арты жакшылык менен бүтпөйт.